бүлөлүк зомбулук биздин коомдогу олуттуу көйгөй. Мамлекет сиздердин кызыкчылыгыңарды коргойт. Зомбулуктун түрлөрү: физикалык, психологиялык, экономикалык, сексуалдык. Эгер сиз коркунуч абалында же үй бүлөлүк зомбулуктун күбөсү болсоңуз, анда 102 номер боюнча милицияга кабарлаңыз. 115 номерине чалыңыз. Кыргыз Республикасынын омбудсменинин тынымсыз байланыш номери. 117 номерине чалыңыз. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин тынымсыз байланыш номери. Прокуратурага кайрылыңыз. Укуктарыңардын корголуусун талап кылыңыз. Убактылуу коргоо ордерин алыңыз. Зомбулук жасаган адамдын жакындоосуна, жазуусуна, телефон чалуусуна, опузалоосуна тыюу салуучу документ. Кризистик борборлорго коргоо, психологиялык жана юридикалык жардам сурап кайрылыңыз. Зомбулук фактысы болгондугун аныктоо үчүн поликлиникадан же ооруканадан медициналык текшерүүдөн өтүңүз. Прокуратурага жардам жана кеңеш сурап кайрылыңыз. Зомбулук жасаган адам сөзсүз түрдө жазаланат. Жазык мыйзамдары боюнча 8 жылга чейин эркинден ажыратуу. Укук бузуулар жөнүндө кодекси боюнча 40 саат коомдук иштер же 3 суткадан 7 суткага чейин камоо. Зомбулук жасаган адамдар оңдоп түзөтүүчү программадан өтүүгө милдеттендирилет. Коргоо ордерин бузган 3 суткадан 7 суткага чейин камакка алынат же 40 саат коомдук иштерди аткарат. Милиция, омбудсмен, эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги, мамлекеттик органдары сиздин укугуңузду коргоого милдеттүү. Эгер сизге жардам берүүдөн баш тартышса, прокуратурага кайрылыңыз. Айтыңыз, сизге жардам беришет.